Bismillahirrahmanirrahim. Урматтуу ажылар, биз азыр эки өтө берекелүү орунда жана заманда турабыз. Биринчиси, ар бир кылган жакшы амалыбыз 100 миңге тете болгон Аллахтын үйү Харам мечитинде Кабанын алдында турабыз. Экинчиси, биз ошол дуа кабыл боло турган мусулмандардын майрамы болгон Жумага өтөр кечеси турабыз. Бул күндөрдү ганимет билип, биз дуаларды кылып, жакшы амалдарды кылыш ар бир мусулмандын милдети. Ошондой эле, урматтуу ажылар, ким бул жерге умра жана ажылык амалын кыла алат десе, уламаларыбыз айтат, жер асман жаралыштан 50 миң жыл мурда ким талбияны лаббайк Аллахумма лаббайк дуасын окуган болсо, тагдырында болгон болсо, ошол инсан гана келе алат дейт. Демек, сиздер ошондой бактылуу, ошондой Алла субхана тааланын меримине түшкөн инсансыздар. Ошондуктан бул күндөрдү, бул жерлерди Кабанын алдыны ганимет билип, ибадат кылып калыштыгыбыз, дуалар кабыл боло турган орунда, дуалар кабыл боло турган заманда туруп ибадат кылып калыштыгыбыз зарыл. Ошондой эле, урматтуу ажылар, ар бир биздин кыргызстандыктарга жеткире барыштыгыбыз зарыл. Себеби Алла Таала Куранында «Ал-мал вал банун зинатул хаятид дуnya» мал менен бул бала чака, бул жашоонун кооздугу деп айткан. Ошол сиз менен биз таап аткан малды кымбат деп билип, ушундай Алланын Кабасын зиярат кылбастан, харамына келбестен, ажылык жана умра амалдарын өтөбөстөн дүйнөдөн кайтыш болуп кетүү, бул өтө бактысыздык. Себеби Алла Таала Куранында «Атиммул хаджа вал умрата лиллах» Алланын ажылыгын жана умрасын өтөгүлө деп милдеттендирилген, милдет кылган. Караңыз, Алла субхана тааланын ажылыгы бул фарз амал. Ар бир мусулман, кудурети жеткен адам, эркек аял кылышы зарыл. Ал эми умра амалы, канчалаган биз акчабызды тойлорго, канчалаган ысырапкерчиликке, канчалаган дүйнө акыретибизге пайда бербеген нерселерге жумшап жатабыз. Бул, урматтуу туугандар, жеткире барыңыздар, ар бир кыргызстандык ошол кылып аткан, жумшап аткан малдарын умрага Алла Тааланын үйүнө жумшасын. Аллах Тааланын үйүнө жумшасын. Ар бир кылган амалын 100 эсеге эселентип кетсин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын берекелүү кабырын зиярат кылып кетсин. Урматтуу туугандарым, жума күнүңүздөр барыңыздарга мубарак болсун. Урматтуу ажылар, эч качан бул күндөрдү текке кетирбеңиздер. Алла субхана таала эки дүйнөңүздөрдү абад кылсын.